Коронавирус деген илдеттин келиши Кыргызстандагы медицинанын акыбалы кандай? Биздин медицинага бөлгөн каражатыбыз кандай? Адистерибиздин, дарыгерлердин даярдыгы канчалык деген чоң көйгөйлөрдү жаратты. Мына ушул маселелердин тегерегинде биз медицина илимдеринин доктору, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ташбол Балтабаев менен маектешелдедик. Ташбол мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына азыр айтылгандай ушу коронавирус илдети же таажылуу вирус деп биз кыргызча атап алган ушул илдет биздин медицина, мына дарыгерлердин акыбалынын ушуга бөлүнүп жаткан көңүл канчалык экендигин, мамлекеттик кароо канчалык экендигин дагы бир жолу көрсөттү. Анан биздин дарыгерлер эң көп ушул вирусту жуктуруп алгандардын катарына кирип жатат. Мына ушу көйгөйлөрдүн бардыгы эмнеден кабар берет? Биздин медицина эмне болуп жатат? Эми эң биринчи маселе ушу таажылуу вируска байланыштуу кандайдыр бир чараларды көргөн туурабы, туура эмеспи? Ооба, чараны көрүш керек болчу. Башка маселе Кыргызстандын шартын, мүмкүнчүлүгүн, өзгөчөлүгүн эске алуу менен жүргүзүү керек эле. Кыскасы баягы орустарда бир макал бар го. Из пушки по воробьям деп коет. Замбирек менен таранчаларды атса болот. Абдан айбаттуу болот, бирок анын эффективдүүлүгү болбой калат. Мен байкашымча ушу замбирек менен атып жибердик, таранчалар тарап кетти. Анын канчалык деңгээлде зыян пайдасы жакынкы же болбосо андан кийинки убактарда Кыргызстан эмнелерге дуушар болот? Ушунун негизинде деген да маселе бар. Экономикалык эмне? Бул жерде экономикасы да бар, социалдык маселелери да бар, саясат да бар бул жерде. Ошондуктан сенин сурооң баягы статистикалык факт көрсөтүп атат. Кыргыз саламаттыкты сактоо системасынын деңгээли кандай? Ар бир 4-5 оору жугузган адамдар бул саламат сактоо кызматкерлери болуп атпайбы? Бул деген мамлекет тарабынан тийиштүү шарттар түзүлбөгөндүгүнөн кабар берет да. Эми ар түрлүү деп шылтоолорду айтышы мүмкүн. Бирок бардык эгер коопсуздук шарттары түзүлгөн болсо, бул чоң даярдыкты талап кылат, чоң каражатты талап кылат. Мына ошолор өз убагында болбой калган негизинде медициналык кызматкерлердин өтө узак убакыт бою ошол коронавирус менен ооруп жаткан кишинин жанында болуп калганы. Муну алмашпай. Муну вирусная нагрузка деген термин чыкты азыр. Канчалык сен ошол оору жаткан жерде көп боло турган болсоң, вирусная нагрузканын деңгээли ошончолук көп болот. Оору жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү чоңойот дегендей да. Эми эгер биз ушундай катаал шарттарды кабыл албаганда анда эмне болушу мүмкүн эле? Мисалы үчүн мына бүгүн дагы бир термин пайда болду. Бул коомдук иммунитет деген. Бул эмне? Эгерде канчалык коомдо жашаган адамдар көп жуктуруп алып иммунитет пайда кыла турган болсо, бул оорунун экинчи толкуну жөнүндө, үчүнчү толкуну жөнүндө сөз кетип атпайбы азыр? Күздө болот экен, кышында болот экен дегендей, кайтып келет экен деп. Ошол кайтып келген толкундар жеңил өтөт деген негиздемелер бар да. Ошондуктан таяктын эки учу бар дегендей, биз таяктын бир эле учун кармап калдык да, экинчи учун эске алган жокпуз. Мына ошонун негизинде көптөгөн медициналык кызматкерлерге өтө кыйын акыбалга дуушар болуп атышат. Медициналык кызматкерлер жетишпей атышат. Себеби бул оору пайда болгонго чейин эле
первичка деп коебуз. Мурда амбулаториялык кызматтечилер Советтер Союзунун убагында. Азыр эми первичка дейт, общественное здравоохранение деген терминдерди чыгарган. Бирок сөздөн анын мааниси өзгөрбөйт да. Ташыбол мырза, сиз айттыңыз, баягы Замбирек менен Таранчыны аттык дегендей. Биз бир эле ошону менен атып, мисалы үчүн бардык көп поликлиникаларды, ооруканаларды көп учурларда жаап, бирден дежур врач дарыгерди гана калтырып, калган оорулар эмне болду? Бизде канчалаган мына онкологиялык оорулар эмне болду? Бизде мына сары менен сарык деп коет, гепатит менен. Аны менен ооруган адамдар аябай көп жолдорду жаап, же Ошко келе албайт, же Бишкекке келе албайт. Бул кандай? Бул суроң бул чоң маселе. Биз баягы бир таяктын бир эле учун кармадык дегеним ошонун бир мааниси да. Биз бир нерсеге каршы күрөшүп, калгандарын унутуп калдык. Көп адамдар мүмкүнчүлүк жетиштүү жогорку деңгээлдеги дарылануу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашып калды. Ал эле эмес, физикалык мүмкүнчүлүк болгон жок. Жылып ары бери врач тандыганга, жакшы бир клиникаларга барганга анын баары жаап салынбадыбы? Бул гуманитардык катастрофа да. Бул эмне деген нерсе? Ооба. Эми мына вирус жөнүндө айта турган болсок, эми бул жаңы чыккан вирус эмес бул. Бул 63 жылы өткөн кылымдын 63 жылы каттоодон өтүп, ошондон бери текшерилип, бир 7-8 модификациясы азыр белгилүү да. Вот акыркы пайда болгон модификациясынын кээ бир өзгөчөлүктөрү бар, башкаларга салыштырганда. Мисалы үчүн нымдуу жерде 50 градус, 80 градус нымдуулукта бул көпкө жакшы жашайт экен, өзүн жакшы сезет экен. Экинчиси мына кичине улгайып калган адамдар үчүн мындай катуу таасир берет экен. Үчүнчүсү дем алуу органдары менен хронический оорулар, жүрөк, кан тамыр оорулары менен хронический оорулар бул ооруга жакшы шарт түзүп коет экен. Бул оорунун отурукташышына эми мен өтө эле тереңдеп кирбейин. Татаалдашып кетишине дарттым. Татаалдашып кетишине, жакшы организмге кирип кетишине ошолор ичип жүргөн дарылар, ошондой хронический оорулар ичип жүргөн дарылар, жана ошондой эле жашы улгайып калган кишилерде рецептор деп коет, ошолду вирусту кабыл ала турган, вирусту отургуза турган рецепторлору көбөйө баштайт экен да. Ошонун негизинде кээ бир мына батыштагы мамлекеттерде ал жерде демографиялык көрсөткүчтөр эми оны көрсөтүп койсоңор болот эгер мүмкүнчүлүк болсо. Мына биздин Кыргызстанда демографиялык график пирамида түрүндө болуп атат. Могул жерде жаштар көп, карылар аз. Ал эми Великобританиянын мен мисалында карадым. Жаштар аз, карылар көп. Мисалы үчүн бизде бул дагы бир статистикалык көрсөтүш катарында айтып коеюн. 10% элдин жалпы санынын 10% пенсионерлер экен. 600 канча миң пенсионер бар экен. А бизде 6,5 миллион эл бар. Ал эми Великобританияда 30%дан ашык пенсионер экен. Болгондо дагы алар 67 жаштан чыккан пенсионерлер. Мына ошону алганда бир 3,5 эсе ушул вирустун коркунучтуулугу алар үчүн реалдуу бар да. А бизде андай коркунуч жок. Бул жерде жашоо узактыгы, өмүрдүн узактыгы жөнүндө да, мисалы үчүн көбүнчө ошол Италия аласызбы, ошо сиз айткан Британияны аласызбы, көбүнчө 80-90 жаштагы бир карыялар жөнүндө. Мына бир нерсе көрүнүп турат, мен айтып коеюн. Сен ушуну бизде эркектер 68, аялдар 75 орточо жашоо. А Великобританияда болсо эркектер 79, аялдар 84. Мына.
Ошондуктан алар кабыл алган катаал шарттарды бизге кабыл алуунун кереги жок болчу. Замбирек менен таранчы аткандай болуп калдык да биз азыр. Аларга мүмкүн керектир. Себеби риск фактор чоң аларда. Биринчиден, экинчиден аларда баягы эле нымдуулук дагы чоң. Мунун коронавирустун корккон нерсеси бул ультрафиолет экен. Эгер биз ушул базарларды продукты саткан, гипермаркеттерде эмес, ачык аянтчаларга уюштуруп койгондо нулевой вариант. Кесепети да аз болмок. Ачык жерлерде. Ачык жерлерде. Мына ушул боюнча биз жалпы эле дүйнө жүзүндө ушундай коронавирус деп элди психологиялык жактан аябай бир террордук деңгээлдеги бир чабуулдар болуп, коркутуп, керек болсо жайлоого чыгып алып, маска тагып алган деңгээлге жеттик да, ушунчалык карапайым элди коркуткан. Мына Түркиядан биринчи жолу бир маалымат чыкты. Түркияда биринчи жолу коронавирустан адам каза болду деп. Анан маалыматты окуп көрсөм, аягында 89 жаштагы карыя экен. Эми негизинен алганда бул эми бир жагынан алганда өмүрүбүз ошого жеткирсин баары эле. Бирок ушундай психологиялык жактан чабуул жасап, элди аябай коркутуунун канчалык кажети бар эле. Мына азыр Орусиядагы акыбал боюнча алсак да, бул жерде коронавирусту жуктуруу боюнча 3-чү орунга чыкты. Жок, 2-чи орунда. 2-чи орунга чыкты. Бирок адам өмүрүн алуу боюнча өтө аз. Аз, туура. Алар орустар айтып жатат, бул кадимки жөнөкөй сасык тумоодон дагы төмөн болуп жатат. Эмне үчүн бул орустарды коронавирус албай жатат деп батыш жактагы кээ бир ушунун артында тургандар кыйкырып жатышат. Мына ушулардын бардыгы сиз айткандай жанагы таранчыны замбирек менен атып, биз өзүбүздүн экономикабызды эч нерсеге карабай туруп бүтүндөй талкалап алдык. Мына азыр жалдырап, карыз сурап, пенсияга бергенге, жөлөк пул бергенге акча бергиле деп отурабыз. Ооба, бул абдан маанилүү маселени азыр көтөрдүң. Мен атайын бир дүйнөлүк статистиканы саат сайын чыгарып турган, ушу коронавирус боюнча саат сайын чыгарып турган сайтты карадым да. Ошол жерде бул бир кызык маалыматтарды таптым, азыр мен айтып берейин. Мисал үчүн Бириккен Араб Эмиратында 1 миллион жашоочулардын 158 миңин жанагы ПЦР деген тест менен текшеришиптир. Ошондо алар көбүрөөк таап атат. А биз Кыргызстан 9 миң эле миллионун 9 миң эле киши текшериптирбиз. Бизде бир симптомдору байкалып калгандар гана барып атпайбы? Же бир жактан келгендерди гана текшерип калып атпайбызбы? Ошонун негизинде азыр биз миңден нары бериси деп атпайбызбы? Бул деген так маалымат эмес. Ооба. Жанагы симптому жок, жеңил ооругандар жүрүшөт көчөдө алар. Алар дагы бир айтып кете турган нерсе, 80%га чейинки ооруп калгандар, жугузуп алгандар эч кандай билбейт өзүн. Билбеш симптому жок. Кыйналбайт алар. Бирок ал жугузганга мүмкүнчүлүгү бар албетте. Ал эми Россия ортодо болуп атат. 47 миң, миллионуна 47 миң текшерип атат. Испания 65 миң, 1 миллион населениянын 65 миңин жанагы ПЦР тесттен текшерип атат. Ошондуктан алар көбүрөөк таап атат. Эгер Кыргызстанды дагы бир миллионунан 100 миңин текшергенде, биздики миң эмес, азыр мүмкүн 5 миң оору бар экенин билет элек. Дагы бир экинчи маселе, мына мен карадым, Кыргызстанда жылына 1000 адамга 5,2 адам каза болот экен. Ар түрлүү оорулардан. Ошонун кызык нерсеси 50 жашка чейинкилер өтө аз. Бизде эң көп ушу кан тамыр, жүрөк. 55 жашка
А вот 55-80 жашка чейинкилер 30-дан ашык адам каза болот экен. Бул деген нерсе ушуларды эсепке алып туруп, акыл менен, ой жүгүртүү менен, данышмандык менен биз саясат жүргүзгөнүбүздө жанагы карантин, ЧП, ЧС дегендерди ушуларды эске алып жүргүзсөк, биз экономикадан да жеңилирээк зыян тартмакпыз. Адамдарды да кыйнамак эмеспиз. Эң негизгиси мына азыр бүтүп атпайбы эми карантин сезону жакында бүтүп атат. Сен сурап атасың ушу экономикалык маселелери эртең кандай болот деп. Мына өкмөт премьер-министр айтып атат. Ушул мероприятиянын негизинде биздин казына 35-38 миллиард сом жоготот деп. Эми санап көрүңүз, бюджетибиз 150 миллиард болсо, анын 30-40 миллиардын жоготуп жатсак, бир 30 миллиард сыртка төлөсөк, эмне калып атат анан? Дагы бир нерсени эске албай атат бул жерде. Жеке адамдардын, жеке фирмалардын жоготуулары. Чөнтөгүнө канча жоготуулар кеткенин эч ким эске албай атат аны. Ооба. Туурабы? Ооба, албетте. Ал жерде мындан эселеп чоң акчалар. Мүмкүн андан эки эсе. Эселеп. Үчүнчүсү биз эске алышыбыз керек болчу, тышкы мигранттардан келген акчанын төмөндөп кетишин эмнеге эске алган жокпуз. Ооба. Мына ушул бир нерсени жүргүзгөндө, бир саясатты жүргүзгөндө сөзсүз көп факторларды эсепке алуу менен жүргүзүш керек болчу. Бул жерде мен мына Александр Лукашенконун сөзүн эсиме келди да. Бардык жокту жаап, карантинди кабыл алып, өзгөчө кырдаалды киргизип коюшка көп акылдын кереги жок. Аны заматта кылып койсо болот. Ал эми бардыгын жана сиз айткандай эсептеп, акыл калчап, ошого жараша чечим кабыл алуу бул башка нерсе деп ошону айтып атат. Биз медицина тармагында кээ бирөөлөр мына ооруканаларды менчиктештирели деген да идеяны көтөрүп жатат. Кандай болгон күн дагы бул тумоо канчалык таасир этти, эмне болду? Бирок бул Европа өлкөлөрүндө, көп өлкөлөрдө мамлекеттик ооруканалар канчалык, мамлекет бул жака канчалык көңүл буруш керектигин өзгөчө бир дагы көрсөтүп койду. Айданбек, абдан туура маселе көтөрдүң. Бул суроого жооп берерден мурда мен ушул биринчи азыр башталган кичине бүтпөй калдык. Мен ошону бүтүрүп анан бого өтөйүн. Мына ким кабыл алды чечимди? ЧС кылыш, ЧП кылыш. Ушундай катаал шарттарды коюуну ким кабыл алды? Президент менен парламент кабыл алды. Азыр эми кесепетине келип көзүбүз ачылганда ким күнөөлүү болуп чыгып атат? Өкмөт. Эгер баары сонун болсо, анда депутаттар менен президент баатыр болуп чыкмак. Баатыр болуп, мына биз акылман болуп чыкмак. Азыр туура эмес жүргөн саясаттын негизинде өкмөт. Өкмөт бизде ар дайым сарулак да. Вот сарулак болуп садагага чабылып атат эми. Азыр саясат жүргүзүп атышат эми. Бул өкмөт жарабайт экен, бул өкмөт. Өкмөттү жиликке чаап туруп отургузуп койсоң, мону жаса десең. Мына мен ошол ЧП болгон кезде Орто Сайда жашайм. Орто Сайдан чыксам бир пост туруптур. Андан кийин Южный магистралга жетсем экинчи пост туруптур. Андан жана Глобус деген магазинге кирип продукт алышым керек болчу да. Глобуска кайрылайын десем дагы бир пост туруптур. Ар бир жерде 3 милиция турат. Машинеси. Эмне бизде бир чоң согуш болуп кеткендей. Эң негизги результат 12 киши бизде каза болду. Каза болду. А кайсы кишилер каза болду? Негизинен жаш улгайгандар, жана оорулар, жана хронический оорулар. Баягы өнөкөт оорулар. Алма бышып, сабы кургаганда кичине эле шамал болсо түшүп калгандай кеп да бул. Ошондуктан эми убактыбыз жетпейт мунун баарыны кандай кылса жакшы болот эле дегенди айтып бергени. Бирок уже көрүнүп калды, бул туура эмес чечим кабыл алынганы.
биздин президент менен парламенттин бул жерде алабармандык менен батышта кандай жүрүп атса биз да ошондой кылабыз, биз андан да өткөрүп жиберебиз, биз андан да катаал кылып коебуз деген саясаты бул биздин шартка шайкеш келбей калды. Кээ бирлерде ушундай пикир бар, булар ушундай чечимдерди батыштан акча алыш үчүн, жардам сураш үчүн гана кабыл алды деген. Эми мындай катаал шартты кабыл алса болот, эгер сенин чөнтөгүң калың болсо. Мына мисалы үчүн Россияда айтып атат, мен өз көзүм менен көрүп, кулагым менен укканды айтайын. Путин өкмөткө буйрук берип атат. Бүт 3 айлык же 4 айлык карантиндин учурундагы налогторду списать этип салгыла деп атат. А биздикилер эмне деп атат? 3 айдан кийин чогултуп туруп жыйнагыла деп атат. Эми ушулдан саясатпы? Бир эле нерсе да. А Путин айтып атат, зарплатасы жок, жанагы тапкан каражатынан, доходунан ажырап калган кишилерге орточо жашоо деңгээлдеги камсыз кыла турган 12 000 канча рубль таратып бергиле деп атат. А бизде эмне? Картошка, печенье, пияз союзун көтөрүп алып, ошону таратып жүрүшөт. Ал жерде дагы чоң бизнес болду деген. Эми ал жерде башка маселе. Мына деңгэл. Деңгел стратегия. Сен стратегияны кабыл алганда мүмкүнчүлүгүңдү эсепке албаганың көрүнүп калды дегенди айткым келет да мен. Эми жанагы саламаттык сактоо системасы, кээ бирөөлөр ооруканаларды менчиктештирет. Менчиктештирүү маселесин көтөрүп атат деп атпайсыңбы? Ооруканаларды, мамлекеттик ооруканаларды менчиктештирүү бул чоң стратегиялык ката болот. Эмне үчүн? Мына батыштагы бай, өтө ушу жабдылган, өтө жогорку деңгээлде иштеген деген клиникалары коронавирустун эпидемиясы келгенде кандай кыйынчылыкка дуушар болуп калышты. Мамлекеттики болмоюнча, себеби алардын көбү ушундай жогорку деңгээлде иштеген клиникалар, ооруканалар адистешип кеткен да булар. Адистешип кеткен биринчи, экинчи жагынан көбүнчө жеке менчик. Америкада 80%-тен ашыгы жеке менчик. Эмне болуп атышат? Ошондуктан бул маселе көтөрүлбөш керек. Муну көтөргөн кишилер депутаттык значогум бар, анан трибуна бар деп эле баягы оозду көптүрүп идея катарында айткан, бул чоң улуттук трагедияга алып келиши мүмкүн. Мына биз айтып атабыз, көптөгөн оорулар, онкологиялык, жүрөк, башка боор дарылана албай калды. Өткөрбөй калды. Алардын канчасы коронавирусу жок эле каза болуп калышты. Аны эсеп калган адам жок. Аны эсеп калган киши жок. Мына вирус жок кездеги эле статистиканы ала турган болсок, 50%-тен ашыгы жүрөк жана кан тамыр оорулары менен каза болуп атпайбы? Көңүл бөлүп койгон киши болдубу ошого? Мамлекет көңүл бөлдүбү? Бизде калктын ден соолугу керек дейт. Анда ден соолук керек болсо гепатит инфекция болуп, бул эпидемия болуп, тиш докторлор аркылуу, башка жактар аркылуу кадимкидей эпидемияга айланганы баарыбызга белгилүү да. Эмне үчүн буларга көңүл бурулбайт? Бул өкмөт бизде адамдын ден соолугу башкы маселе. Мындай да. Өкмөттү бийлик дейбиз, өкмөт дейбизби, алардын чарк жамасынан караш керек. Чарк жамасы ошол сен айтып аткан сарыкты, мисалы үчүн гепатит С деген бул өтө каражатты көп талап кылган нерсе да, дарылоодо. Кыргызстан ага күчү жетпейт. Көрдүңбү? Анан андагын жеке менчикке өткөрүп жиберсек, анда
таптакыр алар мүмкүнчүлүктөн ажырап калышат. Ошону дарылоого кажети жетпеши мүмкүн мамлекеттин. Бирок ошол эле азыркыдай жасалып жаткан ошол тиш доктурлар башкаларды санитардык талаптарды күчөтүү боюнча мен эч кандай бир немелерди көргөнүм жок, мамлекеттин бир аракетин. Сен көрбөсөң мен тескери аракетин көрүп атам да. Канча жылдан бери депутат болуп жүргөндө, депутат болбой жүргөндө көп жолу көтөрдүм. Мына санэпиднадзор деп коебуз, ошолорду текшерип, санитардык абалды карап турган, көзөмөлдөп турган, талап кылып турган, керек болсо ошолорду жазалап турган мамлекеттик орган бул санэпидслужбада. Санэпидслужба бүгүн эмне деп атат? Бизди дейт. Прокуратура уруксат бербей атат дейт барып текшергенге. Канчалык антисанитариялык абалда иштеген коомдук тамак аш мекемелери, жана сен айткан жеке стоматология болобу, башка болобу, оору жугуза турган кыскасы жерлерде булар укугу жок экен. Себеби алар жеке менчек экен да. Алар бизнесмен деп саналат экен. Ошон үчүн президент указ чыгарат, өкмөт токтом чыгарат, текшербегиле. Текшере турган болсоң, прокурордон уруксат алып, бир жума эрте айтып коюп анан бар. Бул не деген логика? Адамдардын ден соолугу керек десе, муну түп тамырынан бери алып салыш керек. Эми мүмкүн башкаларды налогобектерди жөнөтпөсө болот, бирок санэпиднадзорду жөнөтүш керек. Алар күтүүсүздөн барып текшериш керек. Антпесе жагдайды реалдуу түрдө баалаш мүмкүн эмес. Биз Ташболот мырза сөзүнүн аягында мындай деген маселе бар да, биз кайерибиз ооруса же коомдо кайсы жерде бир маселе чыкса, мисалы үчүн бир чыр чатак чыгып кетип, толкундоолор болсо милиция керек экен дейбиз. Мындай оору каптаганда медицина керек экен дейбиз. Негизи эле медицина кызматкерлеринин айлык акылары, аларды жабдуу маселеси дагы эми мамлекеттин эч качан көңүл сыртында калбаш керек да. Бул эми элдин ден соолугуна, генофондко байланыштуу маселелер. Ооба. 2004 жылы мен мыйзам чыгаруу жыйынында депутат болуп жүргөндө комитетти башкарчу элем. Саламат сактоо комитетин. Ошондо биз ушулардын баарын текшерип, эсептеп, президентке, өкмөткө киргизип, парламент чечим кабыл алган. Жылына 0,5% улуттук дүң продукциянын 0,5%-инен көтөрүп отуруп, 4,5%-га чейин чыгаруу. Азыр 15 миллиард акча бөлсө жылына саламат сактоого. Биздики 400 канча азыр 600 миллиард дүң продукция. 600 миллиардтан ашык. 600 миллиард болгондо ошондо 10-1 60 миллиард. 10-1. 5 андан дагы бир 4 эсе ылдыйлап кетип атат. Ошондон 4 эсе. Значит, 2,5% деңгээлде калыптыр. 4,5% эмес, 2,5. Эгер биз ошол чечимди бул мамлекеттик орган, парламент кабыл алган, өкмөт менен макулдашылган чечим аткарылган жок. Анан кийин кантип биз саламат сактоо деңгээлин көтөрөбүз. Анан кантип шайлоо болгон учурда айтып калат. Ой, биз билим берүү менен саламат сактоо, биз социалдык мамлекет курабыз деп. Бирок көрсөткүч, реалдуу статистика мына азыр эле санап чыктык. 2,5% бөлүнүп атыптыр. Ал эми ошол эле Американы ала турган болсок, башка батыштын өнүккөн мамлекеттерин ала турган болсок, алар биздин ВВПга караганда миңдеген эсе жогору алардын ВВПсы. Ошол миңдеген эсе жогору ВВПнын 6%-ын бөлүп атат.
өтө көп акча. Бул көп акча. Мына ошондо гана алар бекер дарылоого мүмкүнчүлүк табылат. Бекер жабдыктар, керектүү жабдыктар. Мына онкологияга эле канча жылдан бери бир Имарат курулбайт бизде. имаратты ремонтун, анан жанагы Аппарат. облучатель деген, лучевой. Канча жылдан? Ушул бир мамлекеттик деңгээлби бир аппаратты онкологиялык улуттук борборго коюп коюш. Бул маселе эмес. Бул деген ошо саламаттык, элдин саламаттыгына болгон мамиле деп санаш керек да муну. Эми бул факт да бул. Эч качып кете албайт. Чоң рахмат сизге. Биз медицина илимдеринин доктору Ташполот Балтабаев менен азыркы медицинанын абалы, коронавируска байланыштуу маселелерди талкууладык. Рахмат сизге. Рахмат.